Мен bir gana nerseni aytayын деп келдим Акталалык туугандарга. Кимде ким акча берсе, ошону шайлабагыла. Каалаган партияңарды шайлагыла. Только акча бергенди шайлабагыла. Ушинтип Кыргызстан өнүкпөй атат 30 жылдан бери. Ушинтип добуштар сатылып атат. Бийлик дагы митайым болуп бүттү. Ар бир райондан бир тың баланы алып коюп коет. Ошентип бийлик мыкчып өзүнүн бийлигин бербей атат эч кимге. Жалпы окумуштуулардын көз карандысы иликтөөлөр боюнча жалпы элдин маанайы бийликке абдан начар. Бийликке болгон бааны жаман деп коюп атат. Чимкириктер деп атат парламент. Өкмөт пандемияга келген 600 миллион долларды жеп атат деп атат. Bir maskаны 10 есе кымбат сатты, концентраторду 20 есе кымбат сатты. Сизди жана сиз деп коятындай халаттарды. Аларды 20 есе сатты. Элдер кырылып атты пандемияда, алар акча жасап атты. Эми ошолор жоопко тартылып түрмөгө туруш керек да. Оппозициялык партияларды шайлагыла. Кимди кааласыңар, ошону бирок оппозиция болсун. Оппозиция болсун ар дайым. Силердин үнүңөрдө ошолор айтат. Чимкириктер айтпайт. Алар кошомат кылат, президентти мактайт, премьерди мактайт. Ана мактанат келип калды ичинде койгулаштырып. Башка жок. Силер кала бересиңер. Менин кыла турганым бул өкмөттү урдабагыла деп айтып турам. Мен силерге ушул убаданы берем. Айыл өкмөттөрдү өзүңөр шайлашыңар керек. Айылдык кеңеш шайлаган болбойт бул. Айыл өкмөттү өзү шайлашы керек. Мен ошону убада берем. Президенттик институттун бийлигин алып туруп премьер-министр да болуш керек бийлик. Ушуну толук кандуу парламентаризм дейт. Мен ошону убада берем. Мектеп директорлорун района койбош керек. Мектеп директорлорун мектеп жааматы менен ата-энелер комитети шайлаш керек. Ошондо өнүгөт. Ошондо коом жылат алдыга. Дүйнө ошентип жылып атат. Мен ошол убаданы берем. Мен президентке кошомат кылбайм. Мен премьер-министрге кошомат кылбайм. Мен ошол убаданы берем. Анан жана бирөөнө да ишенбегиле. Биз келип муну оңдойбуз, аны тигин оңдойбуз. Алар сатып алат. Акча бергендер эл душмандары. Акчасын алгыла, добуш бербегиле. Каалаганыңарга бергиле. Анда ата мекенге бергиле. Анда чоң казатка бергиле. Анда Мадумаровдун партиясына бергиле. Бирок бийликчил партияларга бербегиле. Ошондо биз алдыбыздан жылабыз кичине. Жалпы мамлекет ошондо оңолот. Мына азыр эмне кылып атат? Мондай нерсени бир түшүнүп коелучу. Жанагы акча берет го 5000 сом. Анын сөздүн төркүнүн ушундай түшүнгүлөчү. Ал мынтип айтат: малайым, 5000 сом 5 жылдан кийин кайра келем, сен 2 эсе жарды болосуң. А мен 2 эсе байым. Кулум не деп берет? Бир алданганды бир токтотолу да, алданбайлы да. Жуурганда ат деле мөңгүйт экен. Ат деле бир ээсин тебет экен. Жууруп бүттү го элдин деле жону.